Ош ТВ-нын түз эфиринде жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Чүйдө 9 жыл мурун өлтүрүлгөн 2 адамдын сөөгүнүн калдыктары табылды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык 10 майда Чүй облустук милициясынын кылмыш иликтөө башкармалыгы, Токмок шаардык милициясы жана Ысык Ата райондук милициясынын кызматкерлеринин ыкчам ишинин натыйжасында 2013 жылдагы адам өлтүрүү фактысы ачыкка чыкты. 2013 жылдын октябрь айында Токмок шаарынын ички иштер органдарына 1989 жана 1988 жылы туулган жарандардын дайынсыз жоголгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган факты адам уурдоо негизинде кылмыш иши козголуп, издөө иши башталган. Аталган кылмышты жасагандыгына шектелип, 37 жана 58 жаштагы жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча кылмыш өлтүрүлгөндөр менен шектүүлөрдүн уулдарынын ортосундагы келишпестиктен улам болгон. Алардын ортосунда мушташу болуп, шектүүлөр беркилерди таш менен урушкан. Алынган материалдар боюнча бир катар тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бүгүн 11 майдагы Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралды. Бюджеттик кодексинин 105 беренесине ылайык шайлоо көрөөсүн атайын эсепке топтоо мүмкүн эмес. Буга байланыштуу атайын деген сөздү депозит деген сөзгө алмаштыруу сунушталууда. Депутаттар Айбек Осмонов менен Чолпон Султанбекова редакциялык мүнөздөгү майда барат өзгөртүүлөрдү толук камтып, керектүү мыйзам топтомдорун сунуштоого чакырышты. Ушундай эле пикирге токтолгон депутат Шайлообек Атазов шайлоо жараяндарына тиешелүү көптөгөн көйгөйлөр бар экенин белгилеп, бардыгын кайрадан карап чыгуу керектигин кошумчалап өттү. Ошондой эле депутат Эльвира Сурабалдиева бекитилген шайлоо фонддорунун көлөмү аз экенин айтып, аны көтөрүү зарылчылыгына токтолду. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Чыгарылышыбызды түз эфирде башка жаңылыктар менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров коррупция беренеси менен кармалып, 10 майда үй камагына чыгарылган Дастан трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Ширшев боюнча пикирин Фейсбуктагы баракчасына жазды. Президенттин айтымында Алексей Ширшев 6 ай 7 ай мурда жардамчылар аркылуу байланышып, Максим Бакиевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты тапканын, Кыргызстанга кайтарууга болорун айтып, кабыл алууну суранган. Мамлекет башчысы Алексей Ширшев тергөө учурунда 2010 жылы Максим Бакиевдин мүлктөрүн, Аврора Плюс пансионатын, андагы коттедждерди, батирлерди кайсы бийликте отурган адамдар, убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү талаптанып туугандарына каттатып алганын айтып бергенин жазган. Жапаровдун айтуусунда Алексей Ширшевка карата Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан эч кандай кылмыш иши козголуп, издөө салынган эмес. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөн адамдын кармалып, кайра тез эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга калууда. Украиналык Калуш оркестра тобу эл аралык Евровижн 2022 музыкалык сынагынын финалына чыкты. Алардын аткаруусундагы Стефания деген ырдын топтому солисти Олег Псёк өзүнүн энесине арнаган. Бул чыгарма Украинадагы согушка чейин эле жазылган. Быйыл сынак Италиянын Турин шаарында өтүп жатат. Украиналык топ сахнага чыкканда көрүүчүлөр дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алышты. Ошондой эле финалга Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Грекия, Молдова жана Нидерланд жолдомо алышты. Быйыл Орусия Украинага кол салганы үчүн конкурстан четтетилген. Жеңүүчү 14 майда аныкталат. Калуш оркестра 2019 жылы негизделген рэп багытындагы топ. Буга чейин Украина 2 жолу аталган сынакта жеңишке жеткен. Ардактуу замандаштар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына ушул соңку сааттарың алынган жаңылыктарыбыз жыйынтыкталат.
Ал эми ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВнын расмий баракчасынан жана башка социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан окуп кенен тааныша аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр жагымдуу улансын.